Hurmattуу Kırgız elim, hurmattуу Sadır Nurkожоевич, hurmattуу Başkan prokurorдун милдетин аткаруучу Абай Молдохматович, Ички иштер министри Уланбек Омоконович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кылышевич. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби көптөн бери Тоғызтаудагы көйгөйлүү маселелер чечилбей келгендиктен бүгүнкү күнү ошол боюнча Жалал Ата Улах сотуна эки кылмыш иши боюнча келдим эле. Бүгүн бири саат 10-да, экинчи саат 2-де каралды. Биринчи иш боюнча Абдыкерим уулу Асылкерим боюнча иш жабырлануучулардын келбегендигине байланыштуу. Ушу менин 7-нчи жолу келбей койгончо ошого байланыштуу 23 саат 3-кө калтырылды. Ал эми экинчи Жумалиев Бактыбек боюнча эксперт боюнча кылмышчы каралып, жарыш сөз сүйлөнүп, акыркы сөзү 23-нө саат 11-ге калтырылды. Баарыбыз жарыш сөз сүйлөдүк. Анын күнөөсү толугу менен далилденди. Моралдык, материалдык доо койдум. Эки жабырлануучу 400 миңден 800 миң сомго. Мындан сырткары облустук прокуратурадан катышкан өкүл прокурор Тоғызтаудан чыгарган токтом жокко чыгарууну суранды. Мен аны 4 жылга отургузуп, андан сырткары 800 миң сом төлөп берүү боюнча өтүнүч киргиздим. Эми Кудай буйруса 23-нде чечилет деп күтүп. Кандай болорун ошол сот болгондон кийин силерге кабарлайм. Рахмат силерге. Жардам бериңиздер. Көмөк көрсөтүңүздөр. Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор, урматтуу ички иштер министри, урматтуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы. Көңүл бөлүп ушул жагдайларды чечип бергенге аракет кылалы. Ал эми жана Асылкерим уулу Асылкерим деген туура эмес соттолгон 13 жылга соттолуп кеткен адам боюнча бүгүн ол прокуратурада мени 2 саатка кабыл алышты. 7 адам катышты. Ол прокурор жаңы келген Кыязов өзү жетекчилик кылды. Первый замдары, экинчи замы, тергөө боюнча замы, бөлүм башчылары, ошонун начальниктери баардыгы катышты. Кудай буйруса маселе оң жагына чечиле турган болуп калды. Эми бара көрөбүз. Мыйзам чегинде, мыйзам алкагында баардыгы чечилет. Баланын ак жерден отурулгандыгы боюнча Тоғызтау районунун облустун начальниги Савырканов Таланттагы 30 май күнү митингге чыккандардын астында, акимчиликтин астында күч органдарынын катышуусунда болгон чогулуштан мойнуна алган. Ооба, да, действительно бала ак жерден отурат деп айткан. Ал боюнча тиешелүү документтерди мен бүгүн ол прокурорго тапшырдым. Кудай буйруса Тоғызтауга жерине комиссия барып текшере турган болду. Жыйынтыгы кандай болот комиссиянын текшерүүсүнөн кийин билинет. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.